Sport News YouTube каналынын угармандары. Анда эмесе биз акыркы Парижде өтүп жаткан 2024-жылкы жайкы олимпиадалардын жаңылыктары менен тааныштырып өтсөк. 2-августта Париждеги Олимпиада оюндарында 23 комплект сыйлыктар тапшырылды. Швейцариялык Чиара Леон 50 метрге мылтык атуу боюнча жарышта алтын алды. Хорватиянын эркектер командасы жуптарда кайык менен сүзүү боюнча эң мыкты болду. Ирландиялыктар эркектердин жана аялдардын кош кайык менен жарышында алтын алышты. 3 метрлик трамплинден секирүү боюнча жеңүүчү болуп кытайлык Лонг Даои жана Ван Зангюан табылды. Парустук сүзүү боюнча аялдар арасында Голландия, эркектер арасында испаниялыктар жеңишке жетишти. Белоруссиялык Иван Литвинович батутта тепүү боюнча мыкты болду. Кыз-келиндер арасындагы мелдеште британиялык Брайони Пейдж жеңишке жетти. Британ спортчулары командалык секирүү боюнча да жеңишке жетишти. Бадминтон боюнча аралаш жуптар боюнча Олимпиаданын алтынын кытайлык Жен Сивей менен Хуаня Кюоң жеңип алышты. Азыр биз Олимпиадада акыркы ондукту айтып өтсөк, биринчи орунда медалдар боюнча Кытай Республикасы 13 алтын, 9 коло, 9 күмүш медал менен сыйланды. Жалпысынан азыр 31 медал тагынышты. Экинчи орунда Франция турат 11 алтын, 12 күмүш, 13 коло, жалпысынан 36 медал. Үчүнчүдөн Австралия 11 алтын, 6 күмүш, 5 коло. Негизинен биринчи, экинчи, үчүнчү орунда ушул мамлекет турат. Калган мамлекеттердин аттарын атап өтсөк, Америка Кошмо Штаттары, Великобритания, Япония, Корея Республикасы, Италия, Нидерландия жана Канада республикалары. Ушул 2-августтун жыйынтыгы боюнча 2024-жылы Парижде өтө турган Олимпиаданын медалдык эсеби ушулар. Эркектер арасында БМХ жарышында француз спортчусу Жорис Даудет алтын, аялдар арасында австриялык спортчу Сая Сакакибара, бразилиялык дзюдочу Беатрис Сауза 78 килограммдан жогорку салмакта алтын тагынды. Француз спортчусу Тедди Ринер 100 килограмм салмакта финалда жеңишке жетип, 4 жолку Олимпиада чемпиону болду. Угандалык Джошуа Чептегеи 10.000 метр аралыкта 26 мүнөт 43-14 секундада жаңы Олимпиада рекорду менен жеңип алды. Австриялык Кэмерон Макэвой эркектер арасында 50 метрге эркин сүзүүдө жеңишке жетти. Француз Леон Маршан 200 метрге жеке жарышта алтын тагынды. Кайли Маккоун аялдар арасында 200 метрге чалкасынан сүзүүдө алтын алды. Жаатуу боюнча командалык мелдеште Түштүк Кореянын командасы жеңишке жетти. Шпага боюнча фехтование боюнча командалык турнирде Венгриянын командасы биринчи орунду ээледи. Теннис боюнча аралаш жуптар боюнча мелдеште Чехиялык Катерина Синьякова менен Томаш Махач жеңишке жетти. Франциядагы Олимпиада оюндары 11-августта аяктайт.